түнү менен акча тараткандар да болду. Бизден акча алып добуш бербесең, мына спортсмендер көзөмөлдөп атат деген сөзбү? 10 аял, 15 эркек. Биздин эң чоң акча салгандар канча, бир 30-40 миллиондой короткондор. Менден акча алып, мен менен иштеп, мен үгүтчү болом деп, анан кийин башка талапкерге иштеп кеткен да болгон. Акчаны алып коюп, сизге добуш берип койсо болбойт беле? Себеби алар мага айтып атканда, Венера Калбековна, биз деген 2000 добушту көтөрөбүз. Менин кесиптештерим, блогерлер акча жок эле өтүп кетишти. Подкуптар болду, административдик ресурстар болду. Подкуптардын дагы түрлөрү болду да. Ошо таң калдым. Андан көрө 7-күнү тоого барайын, огородумда иштейин, үйдө уктап жатайын, шайлоого барышын кажети жок дегендер көп болду. Мага акча керек болчу, 5000 сом мен акча алдым деп айттым. 5000 сомдон. 5000 сомдон таратышыптыр ооба. Түнү менен таратып чыгып, бүт үйлөргө кирип, ошо биздин округ боюнча ошондой учур болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаттардын шайлоосу жыйынтыкталып жатканына карата ошол боюнча маек кылып атабыз. Бүгүн биздин конок 7-чи чакырылыштын Жогорку Кеңештин депутаты, соцкомитеттин төрайымы Венера Райымбачаева. Венера Калбековна, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз ушул шайлоодо 19-чу округтан дагы талапкер болдуңуз. Бүгүн эле ошол округтун жыйынтыгы чыкты. Жыйынтыгы менен сиз ошол жаңы тизмеге кирбей калдыңыз. Анан ушул айтар сөзүм бар дедиңиз. Мен биринчи алгачкы суроом ушул чын эле бир созовдун депутаты болдуңуз, бир комитетти жетектедиңиз. Андан тышкары ошол сиздин округуңуздарда, ошол жакта сиз өмүр бою ошол бейтапканада, больницада, өзүңүз төрөт үйүндө ошол жакта көп жылдан бери иштеп, жергиликтүү жерде авторитетиңиз чоң, канча бир 1000 бала сиздин сиз апаңыз экинчи апа болуп калдыңыз. Анан ушундай суроо болуп атат да, эмне үчүн ошол жактан дагы бир жолу сизге мындай ишенимдик кылып шайлаган жок? Же болбосо шайлоо процессинин бир артыкчылыктары бар болуп калдыбы? Сизге сөз. Рахмат сурооңузга, Семетей мырза. Биринчи саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, туугандар. Эми шайлоо күн бул бир күндүк эле окуя. Эртеси күнү да бар дегендей. Мен ошо 19-чу шайлоо округунан өзүмдүн талапкерлигимди көрсөттүм. Бирок тилекке каршы эми шайлоого жеңип чыккан жокмун. Бирок биздин округтан 3 талапкер, мына Кудай буюрса 8-чи чакырылыштын депутаттары болот. Бул Медер Алиев, Эгембердиев Абдылдабек жана Тайгараева Эдита деген. Ошо 3 талапкер жеңишке келди. Мен аларды куттуктап кетет элем эң биринчи. Алдыда турган да көп иштер бар. Мен ойлойм, эми элдин талабын аткарып, элдин үнүн жеткирип дегенде ошо биздин 8-чи чакырылыштын депутаттары жакшы иштеп берет деп. Ушундай үмүт менен, ишенич менен мен кайрылып кетет элем да. Анан кийин дагы бир жолу куттуктайм. Туура сиз айттыңыз, мен ошо аймактык, Сокулук районунун аймактык ооруканасында 25 жыл иштеп, мен ошо төрөт үйүндө акушер-гинеколог болуп иштегем. Биздин жумуш абдан оор болчу, чындап эле. Бирок ишти аткарчу элек, иштечү элек, дарыгердин баары эле патриот, билесиз. Эң биринчи ошо бейтаптын өмүрүн сактап калайын, ошо баары жакшы болсун, ошо ден соолугу чын болуп чыгып кетсин деген ушундай үмүт менен ар бир дарыгер ушинтип иштейт да. 7-чи чакырылыштын депутаты болдум, бирок мына иштедим, 4 жыл иштедим. Социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы болдум. Ал жакта дагы биздин жумуштар абдан көп болчу. Көбүнчө социалдык маселелерди көтөрчү элек. Социалдык маселе өзүңүз билесиз абдан көп. Андан кийин ошо бул ирет мен дагы өзүм талапкерлигимди койдум, бирок жеңишке жетпей калдым. Бирок өкүнбөйм, Семетей мырза. Мен себеби дагы деле алдыда турган иштер көп. Аларды да дагы эле аткарабыз деп ушундай максат менен чыгып атам мен. Проекттер бар, өзүбүздүн мындай
ошо ден соолукка караштуу проекттер менен да иштесек болот. Ошол эле балким больница барып иштейм. Эми айтор азыр дагы ойлонуп атам. Пландарыңызга жетебиз, бирок мына азыркыга чейин телефонума, фейсбугума, инстаграмыма көптөгөн талапкерлер жазып атат. Ушул таймаш кандайдыр бир таза болгон жок, добуш сатып алуу учурлар көп болду, адым ресурстун колдогону көп болду деп. Өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтып берсеңиз, сиздин округда кандай болду? Биздин округда 25 талапкер болду. Эң көп талапкер биздин округда болгон. 10 аял, 15 эркек чыкты. Бирок баардыгы мыкты. Мен ойлойм, баардыгы өздөрүнүн мындай программалар менен чыкты. Программалардын баардыгы маанилүү болуп чыккан. Ошондуктан эми Кудайдын буйругу болуп калды да. Ошо Кудайдын буйругу болду. Бирок үгүт иштери башталары менен биз 10 ноябрдан баштап үгүт иштери башталды. Биз бүт жанагы бир жагынан ошо мамлекет тарабынан бизге мындай шарттар түзүлгөн да. Биз ошо көбүнчө айылдарды кыдырдык. Айылдарды кыдырганда дагы биз ошо 25 талапкер кошо бирге жүргөнбүз да. Ошо эл менен таанышып, элдерге өзүбүздүн программаларыбызды айтып, ушундай бир площадка болду да, абдан жакшы, бул сонун шарт болду. Бирок кээ бирки биздин талапкерлер келген жок да, мындай. Кээ биркилер таптакыр келбей койду да. Эми бул мен ойлойм, ошо эң биринчи бул эл менен таанышуу, анан кийин элге өзүңдү көрсөтүп, өзүңдүн программа менен таанышуу бул абдан керектүү нерсе да. Бир жума биз жүрдүк, баарыбыз 25 киши. Кийин ар бирибиз өзүнчө үгүт иштерди баштадык. Бирок өзүбүзчө жүргөндө чындап эле элди чогулткан үчүн кыйын, азыраак киши чыгып атты, анан кийин кыйыныраак болуп калды да биз үчүн. Бирок ошонсе дагы биз ошо 10 киши болобу, 5 киши болобу, биз ошо топтолуп ошо жанагы көчөлөрдү кыдырып, биз ушинтип чакырганбыз да, өзүбүздүн программабызды айтып берип аттык. Топтолуп жүргөндө ичинде бир дебат болуп калган жокпу араңыздарда? Болгон, эмне үчүн бизде мындай суроолор болгон, себеби ошо жарандар, ошол айылдын жарандары бизге суроолорду берген. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Жок, талапкерлердин арасында бири-бири дебат болгон учурлар болду? Жок, андай болгон жок. Жөн эле суроо. Жөн эле биз мындай өзүбүздүн программаларыбызды айтып берчү элек, анан кийин ошо айылдык жергиликтүү жарандарыбыз ошолор бизге суроо берчү. Ошондой болгон. Түшүнүктүү. Үгүт иштерди биз ошо эң биринчи ошо өзүбүздүн үгүтчүлөр менен тыкыз байланышта болуп, биз ошол иштерди алып бардык. Бирок мен ушул шайлоодо өзүм свидетель болдум да. Эми подкуптар болду, административдик ресурстар болду. Подкуптардын дагы түрлөрү болду да. Ошо таң калдым. Мисалы 29 ноябрда бизде тыныгуу күн болгон. Ошого карабастан биздин кээ бирки талапкерлер, эми мен атын айткым келбейт, ушу совхоз Фрунзеде болгон окуя, ошол айылда, анан кийин совхоз Озерныйда болгон, село Озерныйдан, ошол айылдарды кыдырып гуманитарный помощь таратып аткан да. Биздин ошо жана инвалид жарандарыбызга, анан кийин ошол эле жакырчыкта жашаган, мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай гуманитарный помощь таратышкан. Бул эки жерден мыйзам бузуу, биринчи жолу тыныгуу күнү болбойт, экинчи тыныгуу, анан кийин бул гуманитарный помощь, анан кийин биздин кайрымдуулук жасаган болбойт. Болбойт эми, бул эми шайлоонун алдында болгон биздин күндөр туурабы. Биздин үгүтчү кыздарыбыз, алар сурашты, бул эмне деген гуманитарный помощь берип атасыздар десе, бул бир фонддон деп айтышты. Бирок ошо гуманитардык жардам, ошол айыл өкмөттүн, мурунку айыл өкмөттүн немесинде болгон, имаратында болгон, ошол жерден таратышыптыр да. Эң биринчи ошо бизден катачылык, биз ошо видео кылган жокпуз. Анан кийин ошо кыздар видео кылбай, анан кийин бирок ушундай учур болду.
тыныгуу күнү, анан шайлоо күнгө чейин түнү менен акча тараткандар да болду. Аны дагы биздин үгүтчү кыздарыбыз айтып берип атпайбы? Ушундай кадимкидей акчаны таратышты. Бирок Анан ага кийин да дагы видео бир жок, видео эми алар сүйлөшүп атышты да. Анан кийин сүйлөшүп атканда сиз барып добуш салам дедиңиз беле го, эмнеге сиз барбадыңыз, кайсы талапкерге сиз добушуңузду бердиңиз дегенде башка талапкер да айтып атат да. Анан кийин ошо башка талапкер а эмнеге десе, биз сүйлөшпөдүк беле, сиз макул бердиңиз эле го бизге десе, эми мага акча керек болчу, 5000 сом мен акча алдым деп айтты. 5000 сомдон 5000 сомдон таратышыптыр ооба. Түнү менен таратып чыгыптыр. Бүт үйлөргө кирип, ошо биздин округ боюнча ошондой учур болгон. Анан кийин дагы бир подкуп бир түрү жанагы магазинден любой корзина продуктов, ошолорду алсаңыздар болот. Бир нече сомго, 2000 сомго же 3000 сомго. Все ошону анан кийин бул силерге деп ушундай да учур болгон. Карызга жазып коюңуз, а биз карызын жаап коебуз. Ооба, ошондой да болгон да. Бул да бир ошо подкуптун бир түрү да. Ошо. Анын баарын бирок видео фиксация болбосо дагы үгүтчү кыздарыңыз көрсө күбө катары чыкса болмок да, арыздандыңыз. Үгүтчү кыздар күбө катары арызданып чыгалы десек, эми үгүтчү кыз биз тараптан дагы биз заявление жазышыбыз керек, туурабы? Андан кийин эң биринчи ошо ким алган киши дагы, ал дагы ошо аныкташ керек да, ошо алганынчы. Бирок алар тилекке каршы биз да жоопко тартылабыз деп коркуп отказ берип коюшту да, ошон үчүн. Факты болбой калды да, мындай. Взятка алган киши дагы жоопко тартылып. Алар да жоопко тартылып калат. Бирок ушул жактан суроо, мына сиздин үгүтчүңүз айтып атпайбы? Биз сүйлөштүк, сиз добушту Венера Райымбачаевага бересиң деп. Демек сиз кандайдыр бир бунун көңүлүн алдыңыз да, Мен сизге макул болду да. Анан ушул жактан акча алып коюп атат. Бирок акчаны алып коюп сизге добуш берип койсо болбойт беле? Бизде мындай учурлар болду. Ошо шайлоо күнү, 30 күнү шайлоо күнү болду. Ар бир участковый избирательный комиссия деген ошо жанагы өзүнүн комиссия отурган жери, ал жакта бүт биздин үгүтчүлөр жүргөн. Себеби ошол жерде байкоочулар да жүргөн. Байкоочуларыбыз дагы ар бир участка биз аракет кылдык койгонго. Андан кийин көбүнчө ошо акчалуулар, көбүрөөк бир 20-30 мындай спортсмен балдарды чогултуп алып. Демек бул бир басмырлоо болдубу? Ошондой болду да, ошондой да болду. Мен ойлойм, бул дагы бир мындай басмырлоо, анан кийин коркутуу, ошондойлор болгон да. Бизден акча алып добуш бербесең, мына спортсмендер көзөмөлдөп атат деген сөзбү? Мен аны айта албайм, мен аны уккан жокмун да. Бирок ушундай болуп көп ошо уиктерге ошундай болуп келишкен да. Алар спортсмендер ким катары катышты ошол жакта? Эми мен билбейм, эми талапкерлер көп да. Өзүнүн команда менен келди да. Анан кийин сиз айтып атасыз, мына эмнеге добуш берген жок деп. Коркутуу, үркүтүү болгон. Чындап эле болгон. Анан кийин ошол фактылар барбы сизде? Менде ал фактыларды эми карабайсызбы? Үгүтчүлөр алар ошо видеофиксация кылыш керек эле да. Ал видеофиксация кылынган жок. Бирок өздөрү үгүт иштерин баштап атканда үгүтчүлөргө андай кандайдыр бир агартуу кылган жоксуңар да. Мыйзамды сыйлагыла, тиги буну анан бир пункту менен ушундай мыйзам бузуулар болсо видеого түшүрүш керек деп. Бул мындай кандайдыр бир неме болуш керек болчу да. Биринчи биз эми ошо үгүт иштерди баштап атканда баарыбыз ошо талапкерлер чогулганбыз. Чучу кулак алып атканда жанагы номерин алып атасың го, кайсы номерди сага туш келет деп. Ошондо биз өзүнчө бир сүйлөшүп алганбыз. Бири-бирибизге мындай жамандабай, бири-бирибизге заявление жазбай, бири-бирибизди колдоп иштейли депчи. Меморандум сыяктуу. Меморандум сыяктуу бизде ушундай сүйлөшүүлөр болгон, чындап эле. Вот өзүңүз деле байкадыңыз, Аманкан Батырбекович да заявление жазган жок, мен да заявление жазган жокмун. Биз мындай эле иштерди жасадык да, өзүбүздүн үгүт иштерди, өзүбүздүн жумуштарыбызды аткардык да. Бирок меморандумдун биринчиден юридикалык күчү жок, экинчиден моралдык күчү бар, бирок Эми биз көбүнчө моралдык күчкө. Меморандум иштеш үчүн
меморандум иштеш үчүн күчүнө киришиш үчүн талапкерлер таза иштеш керек. Бирок алар ошо тазалык жагынан бузуп коюшту. Демек сиздин түзмө-түз меморандумго бузганга укугуңуз бар болчу. Эми бул чындап эле биздин мындай кандай десем, убагында биз да аны туура жеткирип, убагында мындай реакция кылышыбыз керек эле да. Биз аны кылган жокпуз. Аны мен мойнума алам. Видеого тартыш керек болчу. Видеолор бар бизде. Жок Видео жок. Меники эмес. Биздин бир участкадан, ошо биздин тиешелүү участкада акча тараткан видео бар. Бул жанагы ошо Нижний Чуйс, Жаңы Пахта деген ошол жерде участкаларда. Кимдин атынан? Атынан деп айтышкан жок, эми жөн эле акчаны таратып атты да. Ошо көрдүңүзбү? Эми аны дагы экспертиза кылыш керек. Аны дагы ошол видеону биздин бир нече талапкерлер заявление жазды. БШКга, укук комиссияга ооба, анан кийин прокуратурага да жазды, МВДга да жазды, укук коргоо органдарга баарына жазды. Бирок тилекке каршы доказательство жок деп коюшту. Кимге тараткан, качан ким тараткан, кимге таралган, вот ошо жүздөрү жок беле беттери. Жүздөрү жок болчу, ооба, мындай скрытый камера менен акырын тартып койду окшойт, ошондой болуп. Бирок именно ошо уиктердин номерин атап айткан. Балким мен азыр туура эмес айтып коюшум мүмкүн, бирок ошо бизге тиештүү, биздин округга тиештүү уиктер болчу. Ошондой. Дагы бир суроо, ушул спортсмендер келип коркутуу учурлары болду дедиңиз. Бул деген абдан ыплас нерсе, анткени азыр ушул жана ОПГ менен, кылмыштуу топтор менен, коркутуу, үркүтүү менен абдан чоң мындай күрөш болуп атат. Эгерде сиз ушул факты боюнча бир арыз берсеңиз, мен ойлойм, УКМКнын кызматкерлери өзгөчө бир тергөө кылмак беле ошол жакта. Эми Симитей мырза, мындай да аны үчүн анда видео фиксация кылыш керек эле, эң биринчи. Бул озекеле болуп калды да. Жок. Мен өзүм көргөн жокмун. Менин үгүтчү кыздарым көргөн да. Мына уикте толгон токой камералар бар. Телевидение тартат, башка талапкерлердин видеолору тартат. Бул деген уик деген коомдук жай, шайлоо болуп атканда именно ошол жакта камералар көп туруп, эми бирөөнүн камераларын табылмак да. Биринчиден, экинчиден доказательство катары жалаң эле видео кереги жок. Бул деген күбөлөр айтса, доказательствонун түрлөрү болот да. Күбөнүн көрсөтмөсү дагы бул доказательство. Уиктин көрсөтмөсү бул доказательство, туурабы? Мен эми буну озекеле уккам. Мага ошо спортсмен балдар чогулуп калышыптыр деп айтышты биздин кыздарыбыз. Эмне кылышты, эмне кылып атты деген аны дагы оказывается доказывать этсең кыйыныраак болуп калат экен, себеби деген балким жөн эле байкоочу болуп тургандыр. Жок, өзүңүз айтып атпайсызбы, ошо коркуткан учурлар болгон деген. Эми бул ошо озеки айтылган сөз, ошо биздин кыздарыбыз айткан сөздөр болуп атат да. Коркуткан учурлар болгон. Түшүнүктүү. Дагы бир абдан кызыктуу сөз айттыңыз. Биздин эл демократиялык тандоого даяр эмес экен деп. Таза шайлоого даяр эмес деген мен ошону айткым келет. Себеби мен өзүм дарыгер катары менин ресурстарым аз болчу. Шайлоо фондунда 2 миллион 500 миң сом болгон. Ошонун баарын биз иштеттик. 100гө жакын мен үгүтчүлөрдү алдым, байкоочуларды алдым, издательский материал, типографический материалдары, ошол эле бензин да ичинде болчу. Иш кылып, то, что необходимо, да. Бирок ал аз экен да. Мен ошону байкап калдым да. Себеби ошо 100 үгүтчү менен тыгыз биз байланышып, канча күн бизде 20 күн болду, 20 күн тыгыз байланышып, тыгыз иштедик. Бирок ошо акыркы күндөрү мен байкап калдым да. Аябай катуу күрөш болуп атат, Венера Калыбековна. Биз сизге өзүбүздүн айткан сөзүбүзгө, себеби алар мага айтып аткан да, Венера Калыбековна, биз деген 2000 добушту көтөрөбүз. Ушундай бизде мүмкүнчүлүк болот. Биз ага азыр толук 100% айта албайбыз деп койду да. Кепилдик бере албайбыз. Кепилдик бере албайбыз деп койду ооба. Эмнеге? Анан кийин айттым да, эмнеге десем, бул жакта административдик ресурс болду. Биздин бир талапкердин атасы
Манас айыл өкмөттө айыл өкмөт башчысы болгон да. Ошол эле атасы сөз түрдө ошол өзүнүн айылдарды кыдырып сөз сүйлөшөт алар. Жер маселесин айтат, жер берем, же арендасын узартып берем. Же дагы бир какой-то маселени мен чечип берем деген ушундай сөздөр болгон. Административдик ресурс деп заявление түшкөн Боршайком комиссияга. Бирок аны дагы факты жок деп алып кошту. Бирок эгерде мындай карасак, биздин үгүт иштери 10 ноябрдан баштап 28 ноябрь менен бүткөн, туурабы? Ошол атасы баласын чыгарып атат, кандидат кылып. Атасы 17 ноябрда гана немесин полномочияларын тапшырып койгон да. Түшүнүп атасызбы? Бирок ага чейин больницада жаттым, мен больничныйда болчумун, мен иштеген жокмун деп айтып аткан. Кандайдыр бир формалдык ооба, ошондой болгон. Бирок доказательство болбой калбады. Больницада жаткан учурлар доказано болуп калды. Значит, он больницада жатып, өзүн дарыланып аткандыр. Бирок бул жака тиешем жок деп түшүнүп койду. Анан ушул таза шайлоого эмнеге даяр эмес элдерби? Көбүнчө мен ошо үгүт иштери менен жүргөндө айылдарды кыдырдык да. Айылдарды кыдырсак, чындап эле элдер көбүнчө ошо айыл өкмөттү карайт экен да. Ошо көзүн карап турат экен да. Ошол эле кандай бир маселени чечип бериш үчүн айыл өкмөткө сөз түрдө барат да, туурабы? Ошого кайрылат. Ошо бир ушундай момент, бул сөз түрдө мына атасы айыл өкмөт болуп иштеп атканда баласына сөз түрдө мындай жардам берет. Бул эми факт. Анан кийин элибиз көбүнчө ошо кайсы жерде басым болсо, кайсы жерде мындай преимуществолор болсо, ошо менен эле жетеленип кетебиз. Демек, программа эмес, демек кандайдыр бир өзүңдүн эмес, азыркы болгон оокатыңа жардам болсо, ошондой болгон. Ошол. Мен жаш балдар менен бир мындай неме болгон, менде жолугушуулар болгон. Ошондо алар кайрылышканда, Мира Калыбековна, бизде мына жаштарга эч кандай жер бөлүп бербейт. Биз өзүбүздүн оокатыбызды кылгыбыз келип атат, биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү багыбыз келип атат, бир бизнести баштайлы деп атабыз дегенде, бирок жер маселеси таптакыр чечилбейт деп айткан да. Анан кийин эми бул маселени мен да азыр чече албайм силерге дедим. Бирок бул маселени көтөрөм. Мен ушинтип эле айттым. Эми депутат аны чечип бере албайт, туурабы? Аны жергиликтүү бийлик эле чечип берет. Ошондуктан мен эмне үчүн деп атам? Административдик ресурс. Айыл өкмөтү атасы сөз түрдө ар бир жаранга мен сага жер берем, мен сага арендасын узартып берем, бир какой-то маселесин чечип берем деген ушундай сөздөр болот да. Ошондуктан бул болгон. Бул учур болгон. Ушул парламенттик шайлоону тейлеген жаңы мыйзам парламентке келгенде сиз депутат элемиз. Ошондо биз журналист катары айтканбыз. Бул мыйзам чийки болуп атат. Буну бышырыш керек. Кандайдыр бир тобокелчиликтер көп болуп атат деп. Ошондо бирок 7-чи чакырылыштын парламенти бир добуштан 3 чтение менен бир эле кабыл алып койгон. Анан ушул бир сунуштардын бири ушундай болгон: жергиликтүү бийликтин эгерде туугандары, аталары 3 жыл же 5 жылдан бери талапкердин немеси боло албайт. Эгерде талапкердин атасы же бир жакын тууганы болуп калса, ошол талапкер бул жака катталбайт деген бир сунуштарды берди керек, бирок тилекке каршы депутаттар карабай койгон ошондо. Тилекке каршы. Эми мыйзам долбоор өзүңүз билесиз го, бул дайыма мыйзам иштеп баштаганда аткарылышын жогорку кеңештин депутаттары карайт. Жогорку кеңеш өзүнүн функциясы ошо мыйзамды көзөмөлдөө. Туурабы? Бул мыйзамды ошо бир кандай эми таптакыр жаман деп айта албайм эми. Мен ойлойм, бул мыйзамды деле жакшы бир толуктоолорду, өзгөртүүлөр киргизсек болот деп бар да ушундай возможность.
Бирок ошо административдик ресурс сиз айткандай, вот биз ошо менен өзүбүз столкнулись. Себеби ошо административдик ресурс толук ошол ойноп кетти да. Биз биржакта эле калып калдык. Ошол эле биздин элибиз, биз ага чейин барып, жолугушуп, сен менен жакшы сүйлөшүп, мына программаларды угуп, программаңыз жакшы экен. Мен ойлойм, ар бир талапкер барды да. Программалар жакшы экен, ооба, бизге бул керек дегенден кийин кандайдыр башкача ой менен анан кийин 30 күнү башка добуш берип атпайбы. Значит, подкуптар болгон, административдик ресурстар болгон, ушулардын баары болгон. Дагы бир мыйзамдын мындай туура эмес нерсеси бул 1000 агитаторго чейин жалдап алса болот деген. Биринчиден, албетте колунда барлар, олигархтар 1000 агитатор жалдай алат. Мына сиз 100 агитатор жалдап алып, 2 миллион сомдун тегерегин жумшадыңыз. 1000 агитаторго демек канча 200 миллион сом болуп калабы? 2 миллиард сом болуп калабы? 2 миллиард сом керек. 2 миллиард сом мисалы үчүн 1000 агитаторго 20 миллион сом керек болуп калат. 20 миллион сом. 20 миллион сом, 25 миллион сом ошонун тегерегинде болуп. Эми эгерде 20 миң сомдон төлөсө. Бул минималдуу. Минималдуу, ооба. И то минималдуу. Мындай учурлар да болгон. Биздин жанагы финансист, финансы жагын караган менин өкүлүм, бухгалтер да. Финансылык ыйгарым укугуңуз. Ооба. Алар Өкүлүмүз. бүт немесин формалдуу түрдө биздин юристибиз документтерин, соглашенияларын, договорлордун толук менен тапшырып, анан кийин финансист өзү ал акчаны жеткирет. Туурабы? Ушул үгүтчү болду, бул үгүтчү болду, буга 20 миң сом, буга 15 миң сом. Эмнеге аз деп кээде суроолор болду да. Башкалар 30 миңден алып атыптыр, 50 миңден алып атыштыр деп ушундай суроолор болгон да. Анан кийин эмнеге убагында бербейсиздер? Башкалар уже капкачан эле алып коюшту. Бизде ушул момент как раз бул программа мынада зависать этип калат экен да. Түнү менен ушул акчаларды кетирген убактылар болгон да. Анан ошону пока ушу акчаны кетирип, ушу акча түшкөнчө кечке чалып атышты. Сиз бизди эмне алдап койдуңузбу? Эмне бизге акчаны бербей атасыңар, башкалар капкачан эле алып алган депчи. Анткени алдап кеткен учурлар болгон, ошон үчүн беспокойство болуп аткан. Возможно. Бирок баарын биз ким менен иштеп аткан баарына эле акчасын төлөп бердик, эч кимди алдаган жокпуз. Бирок тилекке каршы ошо биздин үгүтчүлөр дагы мени алдап кеткендер да болбоду. Кантип? Менден акча алып, мен менен иштеп, мен үгүтчү болом деп, анан кийин башка талапкерге иштеп кеткен да болгон. Тияктан да акча алды да, Тияктан да акча алды. Демек 2-3 талапкерден алып коюп. Ооба. Жок, бирок паспорт менен бул только бир эле кишиге бизге эле неме кылат, регистрация өтөт да, туурабы? Бирок ошо бир үйдө 5 үгүтчү болуп атат да. Вот элестетсеңиз, бир үйдө 5 үгүтчү. Бул эмнени айтат? Ар бир член семьи неме болду, агитатор болду, акчасын алды деген. Ошол. Мыйзам жол береби бир үгүтчүгө 2 талапкерге иштегенге? Жок. Андай вот именно по документации бир эле талапкерге иштейт. Бирок ошо бир үй бүлөдө 5 үгүтчү деп атпаймынбы? Семетей мырза. Получается, аялы башка талапкерге иштей берет, кызы дагы ошол талапкерге иштейт деген ушундай да. 1000 үгүтчүнүн алгачкы минусу ошол карапайым эл, мына сизге окшогон дарыгерлер, мугалимдер, эми мыйзамды билген өзүнүн элибизге иштеп берейин дегенге мындай кандайдыр бир кемчилик болуп, бөгөт болуп калып атат. Анткени жалаң эле акчалуулар, бизнесмендер, олигархтар 1000 үгүтчү алып, ошол 1000 үгүтчүнүн ичинде сиз айткандай бир үй бүлөдө 5 киши болсо, ошолор эле добуш берип койсо эле 5000 болуп калат атпайбы? Уже. Биринчиден. Экинчи кемчилиги бул 1000 үгүтчү добуш сатып алып акча таратса, МВДнын кандай штаты болуш керек, ушуну кармаган. Ошо да биздин бир эле райондо Ички иштер министрликтин кызматкерлери чын дагы эле аябай эле иштешти. Бирок ошо ар бир айылда канча киши жашайт, туурабы? Баарын көзөмөлдөй албайт да. Кыйын болуп болуп калат. Анан 1000 үгүтчү
Анан ар бир үйдө эмне болуп атканын биз билбейбиз да. Ар бир үй бүлө өзүнчө жашайт. Ар бир үйдө кандай иштер болуп атат, кандай сөздөр болуп атат, биз да аны укпайбыз да. Вот ушундай болуп атат да. А бирок эми бул мыйзам менен 1000 үчү алсак болот экен деген чындап эле бизге окшогон дарыгерлер, мугалимдер, жөнөкөй эле дыйкандар алар андайга бара алышпайт. Андай 1000 үгүтчү алаганга алардын ресурстары жок да. 20 миллион сом болсун, мейли, 20 миллион сом. Анан жанагындай фондко 300 миң керек. Анан бензин керек, типография керек, обедтер керек, тиги прессага чыгып коюш керек, соц тармакка чыгыш керек. Анын баары акча бар менен мына биздин эң чоң акча салгандар канча бир 30-40 миллиондой короткондор бар болуп чыкты да. Андан да көп короткондор болду да. Ооба. Кээ бирлер 40 миллион коротуп болбой калгандар да болуп калды. Ага дагы таң калдым. Анан ушул шайлоонун эң негизги көйгөйү бул добуштун сатып алуу болду. Буну президент Садыр Нуркожоевич өзү дагы айтты. Системанын баарын жасап бердик, шарттардын баарын түзүп бердик, бирок тилекке каршы добуш сатып алуу учурлар болуп атат. Ушу менен күрөшүш керек деп. Сиздин оюңузча ушул добуш сатып алууну кантип жоюш керек? Туура айтасыз, Семетей мырза. Эң биринчи биздин өлкө башчыбыз, биздин урматтуу президентибиз абдан сонун шарттарды түзүп берди да. Заманбап технологиядагы жабдуулар. Мен айтып атпаймынбы, мени колдоп келген Жалал-Абадтан менин өзүм туугандарым, тайкелерим, байкелерим келип атайын колдоп келишти да. Ушу кызыбызга жардам берели деп. Анан кийин ушул аралыкта добуш берүү, ушул сокулукта жүрүп, алар ошо Жалал-Абадка добушун берип коюшту. Ошондой сонун 2-3 минут деле кетет экен да. Эми шарттар аябай сонун болду, бирок биздин президентибиз, биздин УКМК төрагабыз да Камчыбек Кыдыршаевич кайра айтып атты. Ай, таза шайлоо болсун, добуш сатып албагыла, сатуулар болбосун деп аябай катуу кайрылганда дагы, бирок человеческий фактор экен да. Бул адамдык фактор деп коет го. Болбой эле ошо карабайсызбы, мен деле ошо мен үгүтчүм айтып берсе, ошо мага мени симпатизировать этип, мага добуш берем деген эжекебиз акыркы күнү ошо 5000 сомун алып башка талапкерге добушун берди да. Ошондой учур болду. Бул менен кандай кылып күрөшсө болот? Эң биринчи мен ойлойм, ошо материалдык жактан көбүнчө биздин карапайым эл чындап эле мындай тартылыш бар да. Кыйналып жатат азыр. Кымбатчылык, туура сиз айткандай кымбатчылык. Анан кийин 5000 сомго деле ал барып жок дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө бир продуктыларын алат деген маселе да. Ошондуктан мен азыр ойлоп атам, биздин элибиз дагы деле ошо добушун сатат экен да. Дагы эле ошондой бар. Жок, ошонун кандай чечимин тапса болот? Анткени орустар айткандай замкнутый круг болуп атат. Мына элдин жакырчылыгы, чын эле кымбатчылык, продуктылар аябай кымбаттап кетти. 5000 сомго эптеп тиричелик кылып алайын деп 5000 сом алып, татыктуу эмес талапкерди шайлап алат. Ошол татыктуу эмес талапкер кайра эле депутат болуп, бул элди кайра жакырчылыкка түртүп атат да. Анткени эми жакшы мыйзам жаза албаса, өзү нормальный өкүл боло албаса, кайра жакырчылыкты пайда кылат. Элдер эмки шайлоого чейин кайра эптеп-септеп жашап, анан кайра эле ушул депутатты тандап алганга мажбур болот. Демек, бирөөсү биринчи кадам кылыш керек болуп атат да, бир жолу 5000 сом албай коеюн, бирок нормальный бир кандидатта шайлап туруп, анан мен жакырчылыгым ушу менен жоюлат деген бир кадам жасаш керек болуп атат. Жок, ошо элибиз дагы ошо ан сезимин дагы буруш керек да. Алар уже бул жашоо мындан да жакшы жашоо болсун деген ошо үмүт менен жашаш керек да. Бир эле күндүк жашоо менен эмес. Түшүнүп атасызбы? Биз көбүнчө ошо бир күндүк жашоо менен эле жашап атабыз да. Мына азыркы учурда мага 5000 сом керек. Мен ушу продуктыларды алам, всё. Бирок ошо менен маселе жоюлбайт чындап эле. Мен ойлойм, эми да депутат болуп келген биздин патриоттор ошо сезим менен, патриоттук сезим менен дагы эле ишти алып барыш керек. Аларга выгодный болуп атпайбы? Жакырчылык болсо,
сатып алганга жол ачылып калып атпайбы? Алар зачем жакырыкчылыкты жоюп? Жойсо анда башкалар тандап коюп атпайбы? Карабайсызбы, Семетей мырза, эми чындап эле жакырыкчылыкты жоюу үчүн бизде көп программалар бар. Например, социалдык келишим боюнча кандай сонун программалар болду. 100 миңден баштап 150 миңге көтөрүштү, туурабы? 150 миңден баштап өзүнүн жумушун пекарня болобу, швейный бир машинкасын алабы, же бир уй алабы, ушундай бир ишти баштаса болот да. Ошо менен деле иш кылса болот. Бирок ошо кандай десем, эми бул жакырыкчылыктан чыгыш үчүн бул дагы балким элибизге аз да. Балким дагы биз ушундай программаларды көбүрөөк жасашыбыз керек. Балким көбүнчө ошо аймактарды кыдырып, ошо эң биринчи региондорду биз көтөрүшүбүз керек, экономикасын көтөрүшүбүз керек. Региондогу экономикасы, эгерде ошол жерде көбүрөөк заводдор курулса, эгерде ал жакта фабрикалар курулса, сөзсүз түрдө жумуш орундары да болот, акчасы да болот. Бизде мурун Советтик Союзда эсиңиздеби, мындай бай совхоздор бар болчу, колхоздор бар болчу, бай миллионер колхоздор, миллионер совхоздор бар болчу. Эми ал деген ошондо элибиз эми баарына тең мындай шарттар болчу да, иштечү да. Демек, шайлоочулар ток келиш керек экен да. Ток келип, так, списокты карайын, анан 5000 сом кой, анын алып койчу, кереги жок. Керек болсо өзүм эле сага 5000 сом берип коеюн. Эң биринчи биз ошо биздин шайлоочуларды эң биринчи билимин карашыбыз керек да. Эгерде билимдүү жаштар болсо, билимдүү өлкө болсо, экономика жагынан деле өнүгөбүз. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Өнүгөбүз. Кандай ойлойсуз сиз, өзүңүз кандай ойлойсуз, айтыңызчы? Мен ойлойм, биринчи аң сезимдин өзгөргөн белгилери бар. Менин кесиптештерим, блогерлер, акча жок эле өтүп кетишти. Туура. Миллион чачкан жок, эчтеке чачкан жок, бирок өзүнүн мындай жумушун медиа аркылуу, соц тармак аркылуу көрсөтүп туруп, чоң олигархтарды утуп кетишти. Бул деген абдан жакшы белги, мен ойлойм, бул башталышы. Экинчиден, эми туура айттыңыз, жана жакырчылык боюнча туура шарттар түзүлүп атат, бирок инфляцияны жете албай атабыз да. Эптеп 50 миңге бирдемен көтөрүп койсок, баалар 2 эсе, 3 эсе. Бул деген жалаң Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча чоң көйгөй болуп атат. Дүйнө жүзүндө. Ооба, ошон үчүн эгерде шайлоочулар мурда советтер убагында ток барчы да, ток жана майрам катары барып, программаларын окуп алып, кандай болосуң, жана выступленияларын окуп алып, ошондой деңгээлге чын эле жетишибиз керек. Абдан туура айттыңыз. Региондордон башташ керек. Азыр түзмө-түз ошол жумушту биздин өкмөтүбүз жасап атат. Биздин бийликтер жасап атат. Ошол депутаттар ошолорго жардам бериш керек. Сөзсүз түрдө. Негизи бизнесмендер акча алуу, акча колунда барлар такыр барбаш керек дегенден дагы алысмын. Алар деле керек, бирок мындай жолдор менен эмес да. Жана 5 миңге сатып алып депутат болуш деген бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген мен патриот эмесмин, мен паракорчумун, мен коррупционермин, мен сатып алып тияка отуруп алып мандат үчүн отурмун деген сөз да, туурабы? Элди оңдойм, жеримди оңдойм деген киши 5 миң сом таратат беле? Кандай дейсиз? Ал чындап эле туура эмес. Ал туура эмес, эми бирок ушундай учурлар бар, тилекке каршы. Мен көп бизнесмендер менен да таанышмын. Кээ бирки бизнесмендер өлкөгө жардам берейин деген өзүнүн программаларын сунуштап атат да. Бул да абдан жакшы. Мен ушул программа менен мен ушуну курам, мен буну кылам, мен ушунча орунду камсыз кылам дегендей мындай программалар абдан күчтүү да. Бул дагы ошо экономиканы көтөрүү үчүн ошо региондорго, эң биринчи региондорго ушундай программалар. Бул ал ошо бизнесмендер өзүн мындай эми мен, например, мен барып жүргөндө мен өзүм айтчумун да, мен экономист эмесмин. Мен бизнесмен эмесмин. Мен бизнестен алысмын, бирок мен өзүм тармагымды билем, өзүм тармагым боюнча мен ушуну жасап берем деп. Саламаттык сактоо боюнча, билим берүү боюнча, ошо жаштарды колдоо боюнча да. Себеби эң биринчи биздин жаштар, балдар, аялдар саламат, ден соолугу бекем болсо, сөзсүз түрдө ден соолугу бекем аялдын, ден соолугу бекем бала төрөлөт, ал чоңоет,
кийин келечекте мыкты жаштардан мыкты мындай патриот балдардан чоңоет да, туурабы? Экономикага дагы Экономикага дагы салымын чоң кошот, болот. салымын кошот туура. Менин программам ушундай болчу. Бизнесмен, биз менен жүргөн талапкерлер, бизнесмен талапкерлер, алар өзүнүн экономика жагынан кандай көтөрүү, эмне кылса болот, алар өздөрүнүн программаларын сунушташты. Ал дагы программалар абдан жакшы. Ошондой. Шайлоонун дагы эң чоң көйгөйү бул бирок добуш сатып алуу жаадым ресурс эмес, менин оюмча. Эң чоң көйгөйү бул элдин шайлоого келбеши. Туура. Мына жалпы республика боюнча 31% эле келди. Кээ бир Абдан талапкерлер аз. мына 7,5 миллиондук кыргыз парламентине 1000 добуш менен келген депутаттар бар болду. Анткени жанагындай кайдыгерлик, андан көрө 7-күнү тоого барайын, огородумда иштейин, үйдө уктап жатайын, шайлоого барышын кажети жок дегендер көп болду. Туура. Ошол жөнүндө оюңуз кандай? Ошо кантип элдерди, өзгөчө жаштарды, мына жаш Ойготушубуз керек. Ооба, программа түздүм деп атпайсыңарбы? Ойготуп туруп шайлоого бардыртыш керек. Биз эң биринчи ар бир депутат тыгыз ошо эл менен иштеш керек. Тыгыз байланышта болуш керек. Ар бир депутат өзүнүн аймагында сөзсүз түрдө өзүнүн кабинетин ачыш керек. Кабинет болобу, же мындай бир бурч болобу, ошо эл менен кабылдама, ооба, эл менен жолугушуп, ошол жерде элдин көйгөйүн угуп, ошондо алар ишеним пайда болот да. Жаштар менен тыгыз иштеш керек. Жаштар менен көбүрөөк ошо жаштарды ошо ар бир кандай бир программаларга мындай чакырыш керек. Региондордо көбүнчө мындай шарттар да аз болуп атпайбы? Азыр көбүнчө ошо бизде стадион керек, бизге аянтча керек, спорт аянтча керек деп суранып атышат да. Себеби биздин жаштарыбыз мына телефонду кармап эле отуруп калышты, же бир жака кетип атышат, же түнү менен бир жерде отурушат, эмне кылган биз билбейбиз, атайын десе ушинтип кайрылып атышат да. Бизге ушундай спорт аянтча куруп берсеңиздер деп. Андан кийин бул да эмнени айтат? Көбүнчө ошо биздин жаштарга, региондорго кандай программалар болобу, колдоо программаларды ошону көбүрөөк киргизиш керек. Аны жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө алардын өздөрүнүн жаштар боюнча өздөрүнүн комитеттери бар, комиссиялар бар, туурабы? Жергиликтүү айылдардын кеңеш жанагы депутаттарыбыз бар. Ошолор баары биригип иш алып барышыбыз керек. Демек депутаттар шайлоого келгиле деген эң биринчи үгүтчүлөрдүн бири болуш керек экен да. Шайлоого келгиле, шайлоого катышкыла, кайдыгер болбогула деп туруп. Эми сөзсүз түрдө. Биз ар бир ошо жолугушууларга биз ошону жолугуп атканда эл менен биз ошону айтканбыз, айтып жүргөнбүз. Кайдыгер болбогула, урматтуу шайлоочулар. Урматтуу тургундар, келип бергиле 30 күнү, келип өзүңөрдүн добушуңарды бергиле. Ошо тандоонун андан кийин силер ошо кишиден сурайсыңар да. Мына бизге ушул керек, бизге бул маселе керек. Ошо депутаттар эми ушул аракет кылат да ишти алып барганга. Абдан туура айтасыз. Мына азыр мен дагы кыргызстандыктарга өзүмдүн оюмду айтып кетет элем. Мына кайдыгерлик кылып койдук. 7 миллиондун 30% эле катышып койду. 30% эле катышып койду. 1000 добуш алган депутат эми отуруп бирдеме кылса, телевизордун астына отуруп алып, же планшетти ачып алып, буну ким шайлаган? Буну ким депутат кылган деп өзүнүн оюн айтат. Сиз шайлагансыз. Сиз өзүңүз шайлагансыз, анткени шайлоого келбей койдуңуздар. Азыр өзүңүз нааразычылык айтып атасыңар. Эгерде татыктуу депутат жок деп атасыңар. Биринчиден чын эле ар бир талапкердин мына 25 талапкер болуп тур бул 19 округдарда. Өмүр баянын ачып көрдүңөрбү? Программасын окуп көрдүңөрбү? Элементарно азыр мына Google бар, YouTube бар, ChatGPT бар. Ошага киргизип бир изилдөө кылдыңарбы? Жок. Мындай эле уккан жокмун, көргөн жокмун кайдыгерлик. Ошон үчүн эми налыбагыла. Налыбаш үчүн барыңар келип туруп, толук кандуу изилдеп туруп, өзүңүздүн добушуңарды бергенде, ошондо 1000 добуш эмес, 12.000, 20.000, 30.000 добуш алгандар депутат болгондо, ошондо татыктуу болот. А так, конечно, элдер келбей койду деп, анан 1000 добуш менен депутаттар болгондор болуп атат. Ошол кайдыгерлик чатак кылып атат, чын айтканда. Биз ошол шайлоо күнү обедке чейин бизде 20% эле келген болчу. Обедке чейин. Өзү негизи биздин элибиз эрте турат. Региондордо айылдарды билесиз го, саат 5-те 6-да эле туруп эле башташат, тиричилик башталат. Бирок ошо келбей, араң келип, бул ошо туура эмес да.
Вот ошон үчүн анын сезимин ойготуш керек да. Ошол депутат болобу, ошол айыл башчысы болобу, ошол айыл өкмөт болобу, алар ошо эл менен тыгыз байланышып ошо иштерди алып барыш керек. Туура. Ошондо эл активдүү катышат. Ар бир кандай бир иш чара болобу, эл өзү көтөрүп кетет. Мен ошо маселени айткам да, жанагы бизге спорт аянтчабыз жок деп суранып кетишти да. Мен ошондо айткам, силерде өзүңөрдүн жергиликтүү кеңештин депутаттарыңар бар, силердин айыл башчыларыңар бар, активисттер бар, айыл өкмөт бар. Эми силер өзүңөр үйдө отурасыңар, бул кандай иш чечилет? Бул маселе эч качан чечилбейт, пока силер өзүңөр барып туруп алып, ушул маселе бизге керек деп мындай айыл өкмөткө кат жазып, кайрылуу кылып, мына биздин жаштарыбыз азыр мына ушундай болуп атат, туура эмес жолго кетип атат, биз бул жаштарды бурушубуз керек деп, алар өздөрү ушул маселени көтөрүш керек да. Вот сиз айткан туура, эл чындап эле кайдыгерлик кылып атат, себеби лишь бы меня не трогали дегендей, лишь бы меня не касалось деп ошондой болуп атат да. Жок, андай болсо бир жөн. Кайдыгерлик, мына Facebook'ка кирсең, кыргызстандыктын баары саясатчы. Бир суроо кылсаң 1000 комментарий жазат. Бул мындай кылыш керек болчу, бул депутат жаман, бул депутатты жоготуш керек, бул министрди мындай кылыш керек. Баары саясатчы. Депутаттардын баары жаман. Ушу шайлоого келгенде эле эмнегедир кайдыгер болуп калат, ушу шайлоо добушун бергенде эле. Урматтуу туугандар, мына Backstreet Boys'ко Казакстанда болуп аткан Backstreet Boys'ко кыргыздар казактарга караганда көп болду. Жанагы Алматынын стадионунда. Бегиш концерт болсо битком тим эле аншлаг. Мирбек Атабеков эми тарынбасын досум, бирок 10 күн концерт берип атканда 10 күн битком болуп, анан дагы 5 күнгө Бишкек аренага мөөнөтүн узартып дагы 5 күн берди. Ушундай концертке барып атып, шайлоого эмнеге барбайсыңар? Мүмкүн ушул бир шайлоо участоктарына Мирбек Бегиштерди коюп коюш керек окшойт концерт менен. Ошондо барарбы деп ойлойм да. Мүмкүн спортсмендер мурун деле бул азыр тыюу салып койду. Рухсат берилген эле да. Бир какой-то концерт уюштуруп, ушундай жакшы майрам кылып ооба элдерге. Бул дагы майрам болгондо дагы бул элдердин немесин да ачат да, мындай настроениясын көтөрөт, маанайын көтөрөт ооба. Мен ошону ойлойм, ушундай иш-чараларды көбүрөөк кылыш керек. Ошол тыюуну алып салып, менимче, эми бул тыюу мындай да, үгүт иштерине катышпаш керек. А бул деген жалпы шайлоонун үгүтү болсун, пожалуйста. Бир участоктун баарында бир биздин Бегиш Мирбектерди, тиги Жакстарды чакырып койсок мүмкүн ошондо көбөйөт деген. Сонун болот эле да. Сонун болот эле да. Баары келип бермек. Баары, тем более биздин ушундай сонун өзүбүздүн аткаруучуларыбыз бар. Сөз түрдө угуп кетет эле да. Ошондой. Эми сиздин пландарыңыз боюнча ушул округдун жыйынтыктарды чыгып калды, сотко берип кандайдыр бирдеме кыласызбы же ошондон токтойсузбу? Жок, андайды кылбайбыз. Биз эми бул өзүнүн мөөнөтү болгон. Семетей мырза. Биз ошо шайлоо күндөн баштап 5-7 күндүн ичинде, по-моему, мен азыр адашпайын, ошо 4-декабрга чейин бизде мүмкүнчүлүк болгон. Биздин талапкерлерибиз кээ бир барып ошо заявлениясын жазган, арыздарын жазган, бар андайлар. Мен эми барыш үчүн, анын үчүн мен өзүм ошо фактыларды такташым керек болчу да. Фактылар жок, эчтекени доказательство кыла албайсың. Ошон үчүн далилдей албайсың. Ошон үчүн мен барган жокмун андайга. Бирок мен ушу биздин мына 8-чакырылыштын депутаттары болду. Биздин 3 депутат, 3 талапкер. Мен буларга бир гана ийгиликтер калып кетирдим. Ийгилик болсун, ошо элибизди унутпай, элибиздин талабын угуп, ошо үнүн угуп дегендей, ошо бийликке жеткирип, ушундай тыкыз байланышта болсо деп үмүттөнөм. А ушул шайлоонун жыйынтыгы менен ичиңизде кандайдыр бир мындай көңүл калуу, мен кээ бир талапкерлер менен сүйлөшүп калдым, мен мындай разочарование болдум деп айтышат, ошондойуңуз барбы? Эми болду, себеби аял кишиге кичине кыйыныраак болду, Семетей мырза. Биз 2021 жылы партия менен барганбыз да. Партиянын өзүнүн командасы, пресс-служба, пиар компания, финансы жагынан юристтер бир эмес 2-3төн болчу, ошо эң секретариат, толук иштеп берген да.
аялдар үчүн эми мен өзүм үчүн деле айтпайм, эркек үчүн деле бул мындай кичине жеңилирээк болчу. Себеби ар бир ошо договорду дагы ошо үгүтчү менен ошо договор составлять этиш үчүн биз ошо собеседование өткөнбүз. Мен дагы ошо үгүтчүлөр менен иштеп аткам да. Убакыт кетет экен. Финансы жагынан дагы баарын караганга убакыт кетет экен. Тем более мөөнөттү бул жак Ооба кыска да, болду. кыска болуп калды, 20 эле күн болуп калды да. Ошондуктан кичине аялдарга кичине кыйыныраак болуп калды. Ошол жагын мен неме байкадым. Анан кийин разочарование эми кандай десем, обида болду. Себеби деген сен ишенген үгүтчүң сени алдап кеткен. Бул ошол момент обида болду да. Мен капаландым, чындап эле. Анан кийин жанагы ошо мыйзам бузууларды укканда, ошо 5000 сомдон 2000 сомдон таратып аткан аны укканда мен андан дагы чындап эле капаландым. Мен көбүрөөк результатты күткөм. Анан ошондон, конечно, анча-мынча разочарование болот. Бирок эртеси күнү шайлоонун, тойдун эртеси күнү да болот деп коет го. Шайлоону деле бир күндүк бул окуя. А эртеси күнү уже өзүң планыңды карайсың, эмне кайсы жактан баштасаң, эмне кылсаң деп ошо пландарды түзөсүң. Менде болсо эми сиз дарыгер катары 25 жыл иштедим дедиңиз. Тажрыйбаңыз албетте көп, бирок акыркы 4 жылда ошол мындай дарыгер бул эми мындай узкий немеде. Мисалы үчүн төрөтүүндө бир, сиз мындай кандайдыр бир чоң тажрыйбага ээ болдуңуз. Бул социалдык программалар кандай иштейт, мыйзамдар кандай иштейт, кайсыл жактан каражат булактарын тапса болот, кайсыл жакка өзгөчө көңүл бурса болот деген тажрыйба ээ болдуңуз. туура. Мүмкүн сиз кандайдыр бир фонддор болобу, анан кантип мүмкүн эл аралык уюмдар болобу, ошондой ойлор келген жокпу? Ошолор менен иштеп, социалдык тармакта иштейин деген пландар. Жок, мен ойлойм эми туура сиз айтасыз, Сметен мырза. Өзү жогорку кеңеш бул абдан саясий аянтча деп коет, бирок ошол жерден абдан чоң тажрыйба аласың да. Мен чындап эле буга чейин дарыгер катары бир элдерди дарылап эле келгем. А бул жерде болсо абдан мындай кругозор чоңураак болуп калды. Көп мындай билбеген нерселерди биз ошол жерден билип алдык да, чындап эле. Медицина жактан эмес, билим жактан, социалдык коргоо жактан ишилип ушул жаштар менен да иштедик. Ошондой ал жакта дагы көп нерселерди аткара турган, жасай турган иштер дагы бар да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр мен бир аз ойлонуп, анан кийин мен азыр окуп атам аспирантурада. Экинчи жылы мен аспирантурам. Азыр ошо аспирантураны жакташым керек. Кайсы кесиптен? Медицина жактан, медицина жактан, ошо акушерство жагынан. Ошол окууну бүтүшүм керек. Бирок эгерде дагы бир келиңиз иштеп бериңиз десе, мен даярмын, мен иштейм. Тажрыйбам деле бар, күчүм деле бар. Кандайдыр бир сиз мөөнөтүңүз жетпей бир мыйзамды бышырып чыгарайын, бирок жетишпей калдым деген мыйзамдар барбы? Болду да, конечно. Мүмкүн ушул жогорку кеңештин жаңы чакырылышы менен тыгыз иштеп, ошону демилге кыласыз. Сөзсүз түрдө. Бизде тамак аш коопсуздук боюнча биз абдан чоң мыйзамды, мен да санитатор болуп киргем. Мален Абдрахманович өзү инициатор, биз санитатор болуп киргенбиз. Бирок ошол мыйзамды биз бирге алып барганбыз. Өттү мыйзамыбыз, бирок ал жакта дагы көп нерселер бар. Толукташ керек, ооба. Анан кийин саламаттык сактоо жагында болсо, бизде жанагы аялдардын саламаттыгына кам көрүү, репродуктивдик жагынан көбүнчө басым жасоо керек. Ошол жактан дагы толуктоолорду киргизиш керек. Аны дагы биз ошо мониторинг жүргүзүп атканда биз ошол кемчиликтерди көрдүк да, уктук. Ошол эң биринчи жанагы персоналдык ассистент деген бар. Бизде персоналдык ассистенттер ошо жанагы пособиясын эле алат. Бирок алар пособие алып атасың, сен ушул баланы карап атасың деп, алар өзүнүн ишин ача албайт экен да. Мындай кичинекей чакан бир ишин ачса, ал деле жетмек. Себеби
ар бир персоналдык ассистент көбүнчө ата эне болот да. Көбүнчө апалар, энелер. Ушул баланы караш үчүн медицина жактан, реабилитация жагынан, дарылар бул абдан көп акчаны талап кылат да. Абдан көп акчаны, абдан көп каражатты талап кылат. Реабилитологдорго барыш үчүн элестетсеңиз, региондон шаарга чейин барыш үчүн абдан убакыт кетет, акча да кетет. Ошондуктан биздин персоналдык ассистенттер ошо пособие алып эле, ошол менен сен ошо баланы кара, бирок сен ошо пособияны алып атасың, сен ошол жактан сен пенсия чыксаң болот деген ушундай мүмкүнчүлүк бар да. А бирок эгерде ошол эле эне өзүн чакан бир бизнесин ачса, ал уже пособие ала албайт да. Сен уже бизнес уже баштадың, сен уже просто мен ошо иштеп атканда бүт эксперттерди чакыргам да. Чакырганда ошондо финансисттерди да чакырганбыз, ошо социалдык кызматкерлерди, экспертный группаны да чакыргам. Эмне кылып, кандай кылып биз изменение кылсак болот. Анда бир какой-то бир мындай чектөө кириш керек да. Например, жана прибыль 20 миңден бир аз ашса, бул пособие алса ала берсин, бирок ошо акчасын иштете берсин да, туурабы? Бизнесин иштете берсин, өнүктүрө берсин. А эгерде бир какой-то четтен көбүрөөк болсо, анда, конечно, бул уже акчасын жакшы таап атат, буга пособие кереги жок, өзү деле багып кете берет деген ошондой неме болуп калат да. Көбүнчө биздин ата энелер, ошо апалар үйдө эле ошо бала менен алек эле болуп калат да. Бирок 8 миң, 10 миң пособие алат экен. Баланын пособиясы да ушунча, бул жетпейт. Таптакыр жетпейт. Себеби 20 миң эмнеге жетмей эле. Жалгыз бой, көбүнчө жалгыз бой энелер да бизде. Тилекке каршы биздин эркектерди эми жамандабайм, көп эркектер ушундай балдарды таштап жардам берет. Энелер өздөрү эле ошо балдарды багып чоңойтуп атышат да. Ошондой персоналдык ассистент боюнча ушундай бир менде неме болгон, ушул жактан бир кандай бир эсептеп, анан кийин ушундай өзгөрүүнү киргизели деп. Көрдүңүзбү, ушундай сиз ийне жибине чейин талдап, ушундай майда маселелерди, эми майда дегеним маанилүү эмес, майда дегеним мындай абдан неме да бул көп тармактар бар да, ошо эксперттер ошон үчүн чакырыш керек да. Бир жакты карап, давайте момундай чечип кой деген болбойт. Майда деген абдан мындай щепетильный нерсе да. Ошонун баарын билесиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиздин тажрыйбаңызды албетте колдонуш керек. Эгерде сиздин тажрыйбаңыз керек, келип иштеп бериңиз десе, анан сөзсүз түрдө барабыз, иштейбиз. Симете мырза, себеби мен буга чейин дарыгерлер дайыма күнү түнү иштечү эле да. Биз күнү түнү иштечү элек региондо. Мен ойлойм, азыр ушул соц тармагыбыз тилекке каршы, сиз деле депутат катары аны жок деп айтсаңыз болуш керек. Тилекке каршы абдан чоң көйгөйлүү, проблемный нерсе болуп калды да. Анткени эми соц тармак деген чоң тармак да. Көйгөйлөр көп, кесипкөй менеджерлер керек. Чоң каражаттар керек, күчтүү программалар керек. Ошолор тилекке каршы жетишпей атат. Анткени мен мына көрүп атам. Бизде каражат бар, бирок ошо программаны ишке ашырыш керек. Ишке ашырыш керек. Туура программаны эгерде биз туура багыт менен кетсек, биз ошондо натыйжасын алабыз да. Мындай результат болбойт. Канча 800 пустой мектеп бар деп Эдилбай Салов айтып атат. А шаарыбызда 50-60 кишиден бир класска батпай атат. Бул деген туура эмес программаны түзүп, туура эмес жерлерге мектептерди куруп коюу. Туурабы? Каражат бар, бирок туура эмес. Бул анысы эми региондордо деле азыр төрөт көбөйүп атат. Чындабы, рождаемость чоңоюп атат. Бирок бизде ошол жерде мугалимдер кичине мындай слабыйраак болуп атат да. Шарт жок да анткени. Слабый деп да айтышым бул туура эмес, себеби бизде региондо мына Гапыр агайда эгерде алсак, Гапыр агай ошо электен эле бир мектепти куруп, ошо мектепти вернее арендага алып эле иштетти, вроде бы ошондой болчу да немеси. Анда инсандар аста. Ооба, бирок ошо Гапыр агайдын немеси, ошо бүтүрүүчүлөр, ошо мектептин бүтүрүүчүлөрү баары көбүнчө медакадемияга өткөндөр да. Абдан высокий балл менен өтөт. Анын подходу, анын мындай методологиясы башкача да.
Биз ошо региондорго дагы биздин ошо сиз айткандай мугалимдерге көбүнчө шарттарды түзүп беришибиз керек. Көбүнчө биз жаш мугалимдерди тартышыбыз керек. Себеби алардын новый взгляд деп коет го. Мындай креативный подход деп коет. Ошо технология, жаңы современный технология, заманбап технологиялар менен иштерди алып барышы бул ушундай мүмкүнчүлүк болот да. Ошондо ал ошо жаш мугалимдер ошо биздин балдарыбыздан да ошо кадимкиде окутуп кетет. Ошол мектептер да күчтүү болот. Биз бир маселени көтөргөнбүз да. Бишкектин ичинде бүт мектептер толук. Балдар 60 класс, бир класста 60тан бала окуп атат. Азыр да чыгып атпайбы неме интернет тармактарда. Жок, менин кызым окуп атат 45 бала менен. Эми карабайсызбы, 45 балада кандай билим алышат алар? Ооба. Бир мугалим жетишпейт ар бир балага мындай да көңүл буруш үчүн. Ошон үчүн мен айткам, бизде чекедеги мектептерде ошо билимдүү, күчтүү мугалимдерди ошо райондорго бир командировка кылып алып барыш керекпи? Же мындай ихтиярчы катары ушундай көбүрөөк мугалимдерди алып келип, аларга кичине мындай шарттарды түзүп берип, алардын айлык маяналарын көтөрүп, мотивация кылып. Мотивация кылсаң барат, иштейт. Мотивация жок болсо барбайт. Ооба. Ошондой да. Ошондой мотивациялар көбүрөөк кылыш керек да. Ошондо ошол мектептерде күчтүү мугалим болот, математик болобу, күчтүү же химик болобу, ошол мугалим биздин балдарыбызды кызыктырат да. А бизде ошо биздин мына Сокулук райондо центрде эле бизде мугалимдер жетишпей атат. Жетишпейт, жок, мугалимдер жок. Балдар бир мугалим 2 классты алып ошо классты карайт да. Карабайсызбы? Бул дагы мен айтат, айлык маяналар аз, мотивация жок. Ошондой. Мен биринчи мотивацияны кылыш керек да. Мотивация берсек, финансы жагынан, шарт жагынан ошондо гана дарыгер дагы, мугалим да барып иштейт. Абдан туура айттыңыз. Дилара Калыбековна, сизге ийгилик. Эми пландарыңыздар буйруса ишке ашсын. Маек үчүн чоң рахмат. Эми сиз өзүңүз өз убагында Жалал-Абадтын алыс регионунан Чүйгө келип, бул жакта төрөт үйүнөн баштап Жогорку Кеңештин депутатына чейин, соц комитеттин төрайымына чейин чоң жолду өттүңүз. Туура. Ошол жаш мугалимдерге, жаш дарыгерлерге сизден жакшы мотивация эч ким бере албайт окшойт. Сиз аны өзүңүз башыңыздан өткөзүп, жылдар бою кандай мотивация болуш керек, бул жагы кандай кыйынчылыктар болот, бул жакта кандай кемчиликтер бар, бул жактан кандай дем бериш керек, ушунун баарын сизден жакшы билген киши жок болуш керек. Ошон үчүн ушул тармакка келип эми мыйзам чыгаруу бутагында дагы бир танапис керек окшойт. Эми мүмкүн сиз башкаруу бийликтин бутагына келишиңиз керек. Мүмкүн ошондой шарт түзүлдүбү, жана орустар айтып койгондой, эмне кылбасын, жакшы тарапка жасалат, чтобы не делается к лучшему деп. Анан ушул өткөн шайлоого дагы кейбеңиз, капаламаңыз, анткени сиздин абириңиз ачык. Жанагындай акча берген жоксуз. Туура. Ыплас нерсеге аралашкан жоксуз. Демек, ниетиңиз ак болгон. Ниетиңиз туура болгон. Ким акча менен өтүп кетсе, эми аны Кудай өзү мындай көзөмөлдөп коет, өзүнүн жолуна таразалап коет деген ойдомун. Анткени бул Кудай баарын көрөт. Ал чын эле ошондой да. Мүмкүн бир эшиктер жабылып, жаңы эшиктер ачылгандыр сизге. Ошон үчүн сизге ийгилик, ооба. Тем более тажрыйбаңыз көп, мен айтып атпаймынбы, жанагындай төрөт үйүнөн ушундай соц тармактын комитетинин төрайымы болуш үчүн бул деген өзүнчө бир аңгеме, өзүнчө бир үлгү, бир мисал, туурабы? Чет жакта болсо давно уже китеп жазып кино тартып коймок Netflix'тен сиздер айымдар боюнчачы. Ал бул чын эле да, бул деген мындай. Ошон үчүн сизге ийгилик. Мүмкүн жакын убакытта ушул жаңы бир долбоорго ээ болуп, жаңы жолго түшүп, Кыргызстаныбызга дагы чоң салымыңызды кошосуз. Ошон үчүн сизге каалоорум ийгилик. Рахмат чоң. Дагы бир жолу айтып кетерим, ак ниеттүү кишинин жолу ак болот деп ойлойм. Туура айтасыз. Чоң рахмат, Симете мырза. Ошон үчүн сизге рахмат. Буйруса көрүшкөнгө чейин.
Чоң рахмат.